Мындан чамалуу эсеп менен 15 жыл мурда сиздер да эстесеңиздер керек, маймылга айланган кыз, намаз окубай жүнүп болуп көмүлүп кеткен бир баланы 1 сааттан кийин кайра алган экен, кабыргалары сынып, буттары сынып, майышып, бети талкаланып, чача карып кетиптир деген. Bir кемпир ажыга барып келип, жыланга окшоп сойлоп, тиги ташты айланып келдик деп койгон экен, келгенден кийин бир моундай ташка айланган, бир кобрага айланып калыптыр дегенге окшогон окуяларды чагылдырган видеолор аябай көп таркаган. Эл бузулуп кетти эле, адебаклык жактан Кудай өзүнүн каардуу жүзүн булут аркылуу көргөздү деп, ондай каарын салганга окшогон бир көздүн булут ошого окшоп калган экен, мунун видеосу таркаган. Неге? Бул эч кандай илимий негизи жок. Бул жерде биздин колубузда дискеле бар. Мисалы, буларды бир мужиза катары кабыл алышка эч кандай негиз жок. Бул жерде адамдар бизнес кылган, акча тапкан, эч кандай диний максат тилеги, агартайын деген ою, адамдарга пайдалуу бир нерсени тийгизейин деген ниети дагы болгон эмес. Анткени Курандагы Кудай түшүнүгү, Алла түшүнүгү мээримдүү, ырайымдуу. Ал адамдарды ката кылса дароо жалпайта чапсам, бир мыкаачылык кылсам, жазалап жыргасам дегендей зат эмес. Бирок бул айтылган видеолордун баарында ошентип чагылдырылган. Бул туура эмес. Кудай пенделерин кечирип жиберүүгө, мээримдүүлүк, ырайымдуулук көргөзүп ийүүгө себеп издеген, мындайча айтканда чыдабай турган бир зат, чыдамы кетип. Андыктан ошол Куран Каримдеги силер эгер мага басып келсеңер, мен силерге чуркап барам деген маанидеги аят мына ушуну туюндурат. Кудайды ушинтип каардуу, мыкаачы, бирөөнү пенделерин жазалагандан ырахат алган бир зат катары тааныткан бул видеолордон улам ким пайда тапты, ким зыян тапты? Бизнесмендер пайда тапты, мусулмандар зыян тапты, ислам жаман көрүндү. Ушинтип таанытса, мисалы, ким исламга жанашкысы келет, ким Куранды окугусу келет? Башка диндеги адамдардын ислам жөнүндө, Куран жөнүндө кандай көз карашы бар? Муну менен эсептешкен эч ким жок. Мужиза кабыл алууга, кабылдоого байланыштуу нерсе. Бир киши бир окуяны кантип кабыл алат, кантип түшүнөт, буга байланыштуу нерсе. Бул Никола Тесланын өрнөгүндө бир нерсени айтып кеттим азыр. Ошого кошо, мисалы, биздин акыркы учурларда мондай капталында Аллах деген арабча жазуусу менен бир аз окшогон, туулуп калган козулар, улактар, же болбосо помидорду кессе Алла деген жазууга окшоп калган бир орнамент чыкса, же ошол эле учурда арылардын уя салганда ушундай Алла деген бир көрүнүш жазууга окшоп калса, муну дароо Кудайдын кандайдыр бир ишараты, Кудайдын кандайдыр бир кайрылуусу, мужизасы сыяктуу сыпаттап келгендер аябай көбөйүп атат. Айтайын дегеним, бул бир биолог үчүн, бир табият билимдери менен алектенген киши үчүн табигый, мыйзам ченемдүү нерсе. Ал эми диний сезимдери оор бир киши үчүн бул Кудайдын кандайдыр бир кайрылуусу, бир мужизасы катары сыпатталышы мүмкүн.